шаарындагы Сулайман тоонун тарыхына үңүлдүк. Сулайман тоо Өзгөн хандын вазири Султан Мазис Сулаймандын ысымынан аталган. Тоо вазирдин жайкы эс алуучу резиденциясы болгон. Жергиликтүү эл жана четтен келгендер тоого чыгышып жөн гана сейилдешкен. Эл көп каттагандыгынан пайдаланып, дин кызматкерлер тоону тотемдик даражага жеткиришип, ислам динин таратуучу майданга айландырышкан. Бабур тоого эс алып олтура турган жай курдурган. Азыр чокусуна түтүк менен суу чыгарылып, аренасына бак-дарак тигилип, жашылдандырылып, калктын жана туристтердин эс алуучу жайына айланды. Түштүк Кыргызстандын тарыхы менен тааныштыруучу бир нече залдан турган өзүнчө оригиналдуу музей жайгаштырылган. Сулайман тоонун географиялык абалы Ош шаарынын так ортосунда жайгашып, Акбура суусунун сол жээгинен орун алган. Узундугу 3 км, туурасы 1,5-2 км. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 1476 метр. Салыштырмалуу бийиктиги 300-350 метр. Палеозойдун Акиташ тектеринен турат. Капталдары тик, аскалуу. Этегинде жана курчап турган түздүктөрүндө 4-чүлүк мезгилдин борпоң тектери жатат. Тоо капталдарына майда бадал аралаш жарым чөл ландшафты түзөт. Сулайман тоонун чыгыш жана батыш тараптарында анчалык бийик эмес калдык тоолор жайгашкан. Тоонун чокусунда Бабурдун башкаруусунда пайда болгон Такты Сулайман мечити жайгашкан. 1963 жылы жардырылып, 1991 жылы сакталып калган материалдардын негизинде кайра курулган. Так деген эмне? Так бул фарсча такты падышанын отурган жери дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле Сулайман тоо Алла тоо эмес, Алла тоо делет. Бул 4 тоодон турат. Алла дегенди түшүндүрөт да түндүктөн түштүктү карай окулат. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз ушул бүгүнкү зыяратыбыз Сулайман тоо примерге келдик. Бул жерге келгенибиздин себеби ар дайым 2-3 айда бир келип Алладан суранып, тиленип турабыз. Илгертен ата бабаларыбыздан калган бул сыйынуу. Кээ бирлерибиз бала тилеп келебиз, кээ бирлерибиз ден соолук тилеп келебиз. Алланын жолунан ар дайым адашпасын биздин жаштарыбыз, карларыбызга ыйман берсин, жаштарыбызга ынсап берсин, баары ыймандуу болсун, намазкой болсун, намаз окусун, бир Аллага сыйынсын. Алладан суранса баардыгын жараткан Алла берет. Бул жерге келген адамдардын баардыгынын зыяраттарын кабыл болсун деп тилеймин. Жалпы эле кыргыз элине, бүт мусулман калкына бардыгына мен жакшы ниеттерди ушул Сулайман тоосуна келип, бул тоонун ыйык экенин туура түшүнүп, ушул жерди таза кармап, тазалыгын сактап, жакшы ниеттерди, жакшы тилектерди айтып ушул жерде Аллага чоң ыраазычылык билдирип кетсек, баарыбыз үчүн жакшы болот демекчимин. Ар дайым ушу шыпа издеп, бала тилеп ушул жерге келгиле деп өзүм ээрчитип келип, мынтип Алла Тааладан суранып кетебиз. Сулайман тоо боюнча айта берсек сөз учугу түгөнбөйт. Жыйынтыктап айтканда Ош жерине мындан 6000 жыл мурда адам баласы отурукташта, тоого 3000 жыл мурда үй куруп, турак-жай салышып шаарга айлантышкан. Бул тоого чыккан адамдар өзүнүн көз карашына жараша ыйык жерлердин таасирин алат. Сакталсын суу көздөрүм, садага моштой жеримден, Сулайман бирим колдосун, жо жүрөк батыр элимден. Сакталсын суу көздөрүм, садага моштой жериңден, Сулайман
болуп тагылсам, улуңду кимдир талашмак, от жалын болуп жагылсам, сактасын сук көздөрдөн, садагам ошто жеримде. Сулайман бирим колдосу, жо жүрөк батыр илимди, сактасын сук көздөрдөн, садагам ошто жеримден. Сулайман бирим колдосу, жо жүрөк батыр илимди. La 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 la, садагам ошто жеримден. 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 La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Бул жер Алла Таала жараткан ыйык жер. Эне бешиги дейт. Ушул жерге келип, мен бул жерге ишенем. Эне болуу максатында бул жерге келип синип жатам. Дүйнө жүзү боюнча куруу иши Меккеден башталат. Сулайман Тоо Меккеге окшоп курууга муктаж болгон эмес. Аны башынан эле ушундай кылып Кудай өзү жаратып, нур чачырап турган. Орунда жайгашкан үңкүрдүн ичинде Алла деген жазуу бар. Ал жерде 40 күн Кудайга чын жүрөгү менен сыйынса, Меккеге барып зиярат кылып келгендей болот. Ошондуктан Сулайман Тоодон Меккеге жол бар дешет.